артта кимдер? Те артта отурасыңар, телефон менен ойноп отурасыңар. Силер ойногону келдиңерби? Бул жерде өкмөттүн штабы өтүп атат. Бирөө суктап отурат, ар жагында көзүн жумуп. Те артта отургандар. Бул жооптуу иш да бу жерде. Карагалачы канча адамды чогултуп отурабыз. Кыргызстан боюнча 2.569.000 чогулуп отурат. Мен азыр областтар боюнча айтайын, урматтуу губернаторлар. Эски Алгыладагы район боюнча разбивка кылып, айыл өкмөтү боюнча разбивка кылып, жанагы айтылган мөөнөттөрдө 10 күндүк мөөнөттө, экинчи этабы менен дагы 10 күндүк мөөнөттө бүтүрүш керек бул ишти. Бул узара турган иш эмес. Бишкек бүгүнкү күндө 68% чогултту. Мурунку тизме менен салыштырмалуу. Жөө чыгарып айтып беришиңер керек, булардын баары жок. Тизмеде жашабайт бул адрестер боюнча деп. Же болсо, эгер баары болуп турган болсо, муну чогулткула. Ош шаары мына эң чоң көрсөткүч экен, 90% болуптур бүгүнкү күнгө. Бул бүгүнкү күнгө эмес, мага бергени 15 июнга экен. Акыркы маалыматты ушул беришиптир. 15 күндөн кийин 30 июндуку дагы чыкса толукталат бул. Ош обласы 72%. Нарын 64%. Чүй 72%. Ысык көл эң кашаң область болуп атат, 63%. Губернатор барбы? Отпускадабы? Эртең чыгабы? Айтыңыз, 63%. Эң ылдыйкысы сиздердики болуп атат. Ой, кечиресиздер, сизден алардан да кашаң бар экен. Жалал Абад 61%. Жалал Абад областынын губернатору кайда? Отпускада. Анда айтыңыз, мынакей тест чараны көргүлө. Район боюнча, район ичинен айыл өкмөтү боюнча бөлгүлө да карап чыккыла. Биз ушулардын баарын тактап, дайындап, тизмелерин илип, берип көрүп койсок, жанагы шайлоого катышам деген саясий партиялардагы мурункудай болбой калат экен. Мен үгүт иштерин жүргүзүп ар бир адам менен иштейин деп иштеп калышат.